1-сентябрь дегенде эле мотурайган бөбөктөрдүн китеп баштыгын көтөрүп, окуучулардын, студенттердин жаңы окуу жылына жаңы дем менен кадам таштагандарын элестетет эмеспизби? Шаарыбыздагы номер 13-мектепте бул күнү окуучуларга өз эшигин ачты. Билим уясында майрамдык маанай байкалып, алгачкы жолу мектеп босогосун аттап, окуучу статусуна ээ болгон бөбөктөр толкундануу менен сабак бөлмөлөрүнө кирип жатышты. Биз мектепке быйыл 378 окуучу 1-класска келди. Алардын биздин мектепке тийиштүү бөлүнгөн территориядан келген балдар бар, башка аймактардан келген балдар, калуучулардын баары 378 бала. Бүгүн 1-сентябрга арналган салтанаттуу линейка болуп өттү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Балдарды тажатпастан чакан, компактно, шаңдуу, кичинекей балдардын ырлары, бийлери коштолуп өткөрүлдү. Бул салтанатка келген ар бир ата-эне өз балалыгын, мектеп учурун эстөө менен толкунданып тургандарын жашырышкан жок. Биз 1-класска келгенге чейин аябай даярдандык, толкундандык. Балам толкундагандан мурун да өзүбүз ата-эне толкундандык болдук, даярдандык. Школго кирерде анын баягы 1-кадам, 1-класс деген аябай чоң толкунданууну алып келет. Өзүң 1-классыңды элестетесиң, анан тарбия тагдырдын башаты дегендей, бул деген жакшы башат болсо экен деп тилейт экен ардык ата-энелер. Бүгүнкү билим күнү менен мен бардык ата-энелерди жана мектепке кирип аткан, айрыкча 1-класска келип аткан окуучуларды куттуктаймын. Алардын жолу ачык болсун, жакшы билим алышсын. Бүгүнкү болуп аткан бул мектептеги иш-чара мага абдан жакты. Себеби ушу 1-күн баланын да эсинде калып атат да. Абдан жакшы уюштурулуптур. Эми мен баарына ийгилик каалайм. Мен неберемди алып келдим бул мектепке. Неберемдин өмүрү узун болуп, жакшы окусун деп тилеп турам. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимдүү жаштар гана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо алышат. Андыктан алгачкы жолу мектеп босогосун аттаган кичинекей мекендештерибиздин алдыдагы бийик максаттарынын орундалуусуна тилектешпиз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Коночбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.